жумушчу иш күнүбүз 8:30-дан башталат. 8:30-да биз ишке келгенден кийин начальниктин тергөө иштери боюнча орун басары бизге ар бир материалдар боюнча, катталган материалдар боюнча нускамаларды өтөт. Бизге бөлүштүрүп берет, тергөөчүлөргө жалпы. Бөлүштүрүп берген материалдарды текшерүү, ошолор боюнча текшерүү иштерин алып барабыз. Кезметте турган учурда бизге ар кандай арыздаттануулар келет. Ал боюнча келген жабырлануучуларга ошол эле учурда бир укугу бузулуп, же болбосо кимдир бирөөдөн жабыр тартып келген жарандарды кабыл алып, аларга юридикалык жардамдарды беребиз. Азыркы учурда бизде кылмыштардын бирдиктүү реестри кирген. Ошол боюнча ар бир кайрылган арыздаттануулар маалыматтык электрондук журналга катталып, ар бир арыздаттануулар биздин системадагы электрондук түрдө катталып, бул жакта эмес болот да. Ар бир арыздаттануунун мөөнөтү менен анан биздин жетекчилик тараптан көзөмөлдө болуп турат. Тергөө кызматында иштөө аябай оор. Ошол окуяга, кылмышка тиешеси бар атуулдар кылмыш жоопкерчилигинен качып, ошол кылган кылмышын мойнуна алгысы келбейт да. Ошол учурда биз анын ошол кылмышка тиешеси бар экендигин, окуяга тиешеси бар экендигин, ошол кылмышты жасагандыгын далилдерди чогултуп, ошонун кылмышты жасагандыгы боюнча мойнуна коюп, кылмыш жоопкерчилигине тартабыз. Ар кандай тергөө кызматында ушундай ар кандай кызыктуу учурлар болот. Ошол эле бизге кылмыштын бетин ачууга биздин эле жаныбызда жүргөн, көмөктөшүп жүргөн адамдар аягында барып, ошол кылмыш иши боюнча окуяга тиешеси бар болгон учур болгон. Ыкчам тергөө тобунда турган убакта бул чакыруулар боюнча окуя болгон жерге барабыз. Ал жерде кандай окуя болгон, ошону иликтейбиз. Ал жерден далил буюмдарды табууга, эгерде кандайдыр бир видео байкоого түшүп калган болсо, видеолорду алууга, ошол кылмыш боюнча далилдерди чогултууга, толук кандуу материалдарды чогултканга иш алып барабыз. Быйыл 2024-жылы милициянын түзүлгөндүгүнө 100 жыл болуп отурат. Милиция органдарында акыркы 3-4 жылда санариптештирүү багытында бир кыйла иштер аткарылды. Анын ичинде коомдук жайларга, көчөлөргө видео байкоолор орнотулуп, кылмыш ишин тергөөдө ошол эле видео байкоолорго түшкөн учурларды биз далил буюм катары алып, кылмыш ишин ачууда бир топ жеңилдиктер болуп жатат. Ошондой эле уюлдук телефондор аркылуу азыркы заманга ылайык болуп жаткан кылмыштарды ачууда бул ааламдашуу заманында ички иштер органдарынын, биздин министрликтин түзүп берген шарттарына ылайык кылмыштарды ачуу тез жана бат болуп жатат.